Мен турган жер Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тюлеевдин үй бүлөсүнө 49 жылга ижарага берилди. Бишкек мэриясы экс-мэрдин жакындары бул аймакта жер астындагы өтмөк, унаа токтотуучу жайлар жана соода түйүндөрү салына тургандыгы жөнүндө маалымдады. Биз алдыда бул долбоорду ишке ашыра турган компаниялар жөнүндө айтып беребиз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Чүй проспектиси менен Шопоков көчөсүнүн кесилиши шаардагы калктын жыш жүргөн жана эң көп жол тыгынан жараткан жерлердин бири. Бишкек мэриясы долбоор ишке аша турган болсо, көчөдөгү тыгын да азая тургандыгын айтып жатат. Долбоорго Ташколот холдинг жана Олд Бишкек компаниялары инвестор болуп жатканын билдирген. Анда курулуштун жалпы бюджети 2 миллиард сомду түзүп, ал 2 жылга жакын созулары айтылган. Ал эми Чүй проспектиси 6-8 айдын ичинде ачылат. Инвесторлор тууралуу ачык булактарда кандай маалымат бар? Олд Бишкек жоопкерчилиги чектелген коому мындан жарым жыл мурда эле 2024-жылдын октябрында каттоодон өткөн. Компания кыймылсыз мүлктү ижарага берүү менен алектенет. Анын директору катары Казаков Рамис Алимжанович көрсөтүлгөн. Анткени менен ал жөнүндө ачык булактардан маалымат табылган жок. Компаниянын тең негиздөөчүлөрү катары Гүлнара Умаралина, Канат Оразалиев жана Айнура Турдушева көрсөтүлгөн. Учурда салына элек долбоордун соода аянттары жарнамаланып, сатылып баштаган. Бул тууралуу компаниянын Instagram баракчасында видеолор байма-бай чыгып турат. Элестетиңиздер, стилдүү бутиктер, концептуалдуу мейкиндиктер, атайын сиздердин бизнесиңиздер үчүн, искусствоңузду өркүндөтүү үчүн өзгөчө бир борборлордун бардыгы жер астында. Кыймылсыз мүлктү ижарага берүү менен алектенген экинчи инвестор Ташколот холдинг компаниясы Ал Тюлеевдин үй бүлөсүнө таандык экенин юстиция министрлигинин сайтынан көрө алдык. Компаниянын жетекчиси катары Нариман Тюлеевдин кызы Назгүл Тилеева көрсөтүлгөн. Ишкананын 9 негиздөөчүсү болсо, алардын бири Тюлеев өзү, 6 уул кыздары. Калган 2 бир тууганы Нарымбек Тюлеевдин кыздары. Нариман Тюлеевдин туугандары буга чейин да шаарда айрым курулуштарды баштаганы маалымдалган. Маселен 2024-жылы экс-мэрдин туугандары делген Кубанычбек Тюлеев ээлик кылган Экспострой компаниясы шаардын чыгыш бөлүгүндө көп кабаттуу 24 үйдүн курулушун баштаган. Анда компания 3 жылдын ичинде 2260 фатир куруп, 500 мамлекеттик ипотекалык компанияга берери айтылган. Эске салсак, Нариман Тюлеев 2008-2010 жылдары Бишкектин мэри болгон. Ал учурда 200 автобусту кымбат сатып алып, мамлекетке 1 миллион 400 миң доллар зыян келтирген деп коррупция жана кылмышка шериктеш боо беренелер менен 11 жылга соттолгон. 2016-жылы мамлекетке 61 миллион сом төлөт. Ошол эле жылы мунапыс менен эркиндикке чыккан. Кийин жогорку сот экс-мэрге карата актоо чечим чыгарып, мурда конфискацияга алынган мүлкү кайра Тюлеевке кайтарылып берилген. Белгилей кетсек, Нариман Тюлеев мэр болуп турган кезде Бишкектин Байтик Баатыр көчөсүнүн жогору жагынан Бип шаарча делген жерде жайгашкан 6 жер тилкесин акысыз алганы Поликлиника медиасынын иликтөөсүндө айтылат. Жер тилкесин алган. Бул жерден Жапаров Эрнест Самирович аттуу жаран 2011-жылдын 8 февралында 3 жер тилкесин, 2011-жылдын 22 апрелинде 1 жер тилкесин сатып алып, жалпысынан 3 жер тилкесине ээ болуп калып жатат. Жапаров Эрнест деген ким? Бул жарандын кайсы жерлерде иштегенине кызыгып көрсөк, Ак Жол коопсуздандыруу компаниясы ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинде иштегени көзгө илешет. Нариман Тюлеевке кылмыш иши козголуп, конфискацияланган мүлктөрдүн тизмесинен дал ушул Ак Жол компаниясындагы жолуктурууга болот. Демек, Жапаров Эрнест Нариман Тюлеевке жат адам эмес деген бүтүнгө келсек болот. Тюлеев жакындары менен биргеликте борбор калаа Бишкекте эле эмес, Ош шаарында дагы соода борбор куруп жаткандыгы маалым. Чекит медиа бул жолу борбордун ортосундагы эри курулушту колго алган компаниялар тууралуу айтып берди. Сиздер менен мен Эржан Шаршоев болдум. Көрүшкөнчө.